Уулум кетип калды, сыртта, түрмөдө эмес, сыртта болсом, ошого мотоцикл тептирбейт элем. 30 жылдан бери биз түрлүү башкаруу системасын көрдүк, Бир 600-700 тонна алтын бияктан чыгып кеткен ушул күндө. Атамдан айрылдым, энемден айрылдым, уулумдан айрылдым. Арманым көкүрөгүмдө калып калды да. Ушул эң акыркы башкаруу биздин өлкөнү талкалап таштады такыр. Кумтөр маселеси мындан 30 жыл мурун башталган, өзүңүздөр билесиздер. Бул негизи жакшы маанай менен, жакшы максат менен эле ачылган болчу. Биздин кыргыз мамлекетине иштейт деген ниеттер болгон. Мунун башында Аскар Акаев, Чакаев баштаган 92-жылы 67-33 менен баштаган болчу. Анткени 67% биздин мамлекетке калсын, 33% инвесторлордуку болсун деп. Бул башында жакшы эле иштеп келген дагы 2003-жылы, 2003-2004 жылдары булар коррупциялык момент менен тескерисинче кылып туруп, 70-30 кылып, ушундай кылып кетишкен да. Бул деген сөз эми Кумтөр кыргыз мамлекетине иштебей калган деген сөз. Салыктарды алып, соцфонд алып, анан иштеп аткандарга эмгек акыларын берип эле ошо менен чектелип келген. Миллиард долларлар, бир 600-700 тонна алтын бияктан чыгып кеткен ушул күндө. Эгерде биз ошону көзөмөлгө катуу алып, ошол мезгилдерден баштап эле алданбай көзөмөлгө алганыбызда биз бүгүн ушунчалык 5 миллиардка жакын сырткы карызыбыз болуп, 1 миллиондон ашуун мигранттарыбыз башка өлкөлөргө тентип кетпей, өзүбүздүн өлкөдө иштегенге мүмкүнчүлүк алат эле. Өзүңүз айтканда, мен Кумтөр деп күрөшүп жүрүп, атамдан айрылдым, энемден айрылдым, уулумдан айрылдым. Эгерде мен күрөшпөй, мага деле баары бир деп жүрө берсем, ушу атам деле балким бир 10 жыл, 15 жыл жашайт беле деген үмүттөмүн. Энем деле бир 10-15 жыл жашайт беле деп, энем жаш кетти. Атам макул 84кө чыгыптыр. Уулум кетип калды, сыртта, түрмөдө эмес, сыртта болсом, ошого мотоцикл тептирбейт элем, өзүм көзөмөлгө алып турат элем деген баягы арманым көкүрөгүмдө калып калды да. Албетте бул менин жеке кызыкчылыгым үчүн болгон жок, жалпы элдин, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болду. 30 жылда 3 жолу элдик толкундоолорду баштан өткөрдүк. Жалпысынан 15 премьер-министр, 5 президент алмашты. Мына 6-чы президент катары сиз иштеп жатасыз. Ошол эле учурда азыр пандемия күч алып, экономикалык качылык кыстап турган убакта сиз ошо президент катары Кыргызстан президенттик башкаруу формасына өтүү керектигин билдирип, бардык жоопкерчиликти өзүңүз жалгыз мойнуңузга алып отурасыз. Эмне себептен? 30 жылдан бери биз түрлүү башкаруу системасын көрдүк, легендарлуу парламентти көрдүк, президенттик өлкө деп көрдүк, парламенттик президенттик деп көрдүк, парламентти бир мандаттуу округга дагы айлантып көрдүк 2010го чейин. 2010дон бери карай анан партиялык башкаруу деп аны көрдүк 10 жылдан бери. Ушул эң акыркы башкаруу биздин өлкөнү талкалап таштады такыр. Баягы көчөдө жүргөн адамдар деле келип, мына бийлик талашып, баланча жерге менин кадрымды коесуң, министр кыласың, аким кыласың, айыл өкмөт кыласың деп, ушинтип мынакей ушундай таптакыр башаламандык башкаруу болуп калды да. Ошонун кесепетинен биз экономикалык жактан абдан төмөн түшүп кеттик. Ошол себептен анан кийин бизде 3-чү революция болду. Бул мунун ошол экономикалык жактан таасири бар 3-чү революцияга. Анан албетте саясий жактан дагы таасири болду. Анткени бүтүндөй жалпы коомчулук көрдүңөр, баягы парламенттик шайлоого партиялар менен тизмеге кирип алып, акчасы көптөрдүн бардыгы элдин баарын добушун сатып алып, эки партияга бөлүнүп алып, добушун сатып алып, андан сырткары ушул административдик ресурсту толук пайдаланып, колдонуп, ошонткенде анан эл жини келип, баягы чыдабай анан кийин 3-чү революцияны кылды мына. Ошондуктан мындан ары таптакыр революцияларга жол бербес үчүн биз башкаруу системасын түздүк. Бир бутактуу башкаруу системасы болду. Буга чейин кандай 3 бутактуу башкаруу системасы болгондо парламент өзүнчө диктовать этчү, өзүн өзү билчү. Өкмөт өзүнчө, президент өзүнчө болчу. Анан үчөө
өзүнчө баягыдай бийликти орнотуп алып, өзүлөрүнүн ар кимисинин өзүнүн бийлиги бар эле. Бири-бирине баш ийбейт, эч кимиси жооп да бербейт. Президент өкмөткө шылтап коет, өкмөт болсо парламентке шылтайт, парламенттен өтпөй атат деп. Же кайра президентке шылтайт парламент. Мына ушундай айлампа шылтоо болуп калды да, бирин-бири баягы жоопкерчиликти ала албай. Ошондуктан жоопкерчилик бир эле кишиде болсун деп атабыз. Бул менин башкаруу баягы убактымда, мөөнөтүмдө эле эмес, мындан кийин деле. Андан кийинки келген киши дагы өзүнүн жеке мойнуна алып бир киши. Бардык тармактарда экономикалык жактан, ички тышкы саясаттан керт башы менен жооп берген бир киши болуш керек экен. Кыргызстандын 6-чы президенти катары кандай мамлекетти курам деген кыялдарыңыз, пландарыңыз бар? Күчтүү мамлекет курам деген кыялдарым бар. Кудай буйрса ишке ашыра баштадык десем дагы болот. Мына менин келгениме 1 жылга жете элек убакыт болду. Бардык жактарын мен көрдүм, билдим, кандай кемчиликтерибиз бар экенин. Бүгүнкү күндө болгон күч аракетибизди жумшап атабыз, күчтүү мамлекет курабыз деп. Орустарда жакшы сөз бар. Если хочешь мира, готовься к войне дейт да орустар. Эгер сен тынчтыкты каалап мындай кааласаң, анда согушка даярдан деп коет. Биз согушабыз деп даярданбашыбыз керек. Биз өзүбүздү өзүбүз коргоп алабыз деп даярданып атабыз бүгүнкү күндө. Азыр Кудайга шүгүр, бүт жаңылап атабыз, күчтөрдү топтоп атабыз, бекемдеп атабыз бүт бардыгын тең. Кудай буйрса эмдиги жылга биз толук кандуу болбосо дагы кол салып келген душмандын бутун сындырып, белин омуруп кое турган армияны түзөбүз деп ошогон алып баратабыз. Бүгүн бардык жаңылап, жаңы техникаларды алып келип атабыз. Акча каражат жагын бөлүп атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыр мен келген убакта 20 миллиардтын тегерегинде дефицит бюджетибиз болгон. Жылдын аягында биз пенсия пособие бере албай калабызбы деген коркунучубуз болгон. Аны да бердик. Кытайдын алдында 35 миллион доллар карызыбыз жабышыбыз керек эле, былтыркы жылдын проценти жана теласы болуп отур. Аны да жаап кутулдук мына. Быйыл эми Кудай буйрса профицитке чыгабыз деп күтүлүп турат жылдын аягында. Ошон үчүн албетте баягы күчтүү мамлекетти түзөм десең, эң биринчи бул бардыгы келип экономикага такалат. Ошондуктан биз экономикабызды азыр күчтөп атабыз. Экономикабызды, армиябызды күчтөп атабыз.